Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Чүй облусунун Токмок шаарында жакында эле ачылып, учурда тесттик режимде иштеп жаткан дөңгөлөктөрдү кайра иштетүүчү заводдо болду. Кумтор Голд Компани жабык акционердик коомунун президенти Алмазбек Барактабасов министрлер кабинетинин башчысына жаңы заводдун ишин тааныштырды. Заводдун материалдарды кайра иштетүүнүн инновациялык ыкмалары колдонулуп, ишкананын ишмердүүлүгү эски дөңгөлөктөрдүн экологияга тийгизген таасирин азайтууга багытталганын белгиледи. Алмазбек Барактабасовдун айтымында, завод толук өндүрүштүк кубаттуулук менен иштеп баштаганда саатына 2 тоннага чейин дөңгөлөктү кайра иштетүү менен жылына 2000ге чейин чоң, 8000ге чейин орто жана жеңил көлөмдүү унаалардын дөңгөлөктөрүн кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт. Өлкө башчыбыздын тапшырмасы менен дагы министрлер кабинетинин тапшырмасы менен ушул ишкана буюрса ишке кирип, экинчи цехус ишин баштап, анан экологияга карата баягы аяр мамиле жасалуу, экологияны сактап калуунун максатында бул ишибиз иш жүзүнө ашып жатат. Бүгүнкү күндө 150 тоннадай азыркы күндө жанакы крошкабыз даяр. Сатып алуучулар да даяр. Бул Кумтор Голд Компани ишканасындагы ири жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөктөрүн алмаштырууга кеткен чыгымдарды 30-40% кыскартууга мүмкүндүк берет. Министрлер кабинетинин башчысы Акылбек Жапаров өнөр жай ишканаларынын айлана чөйрөгө жана жаратылышка тийгизген таасирин минималдаштырууга багытталган өндүрүштүк ишканаларды түзүүнүн маанилүүлүгүн белгиледи. Бул жерде дөңгөлөктүн баягы жашоосун узартуу иштери ишке жүзүлөт. Мисалга алсак, дөңгөлөктүн баасы 24 миңден 30 миң долларга чейин жаңы бир дөңгөлөктүн. Кайра калыбына келтирип чыккан дөңгөлөктүн баасы 18-20 миң доллар болсо дагы биз экономдоп калып жатабыз. Бир унцияга сатылган кеткен каражаттын мындайча айтканда өздүк нарыктын баасын төмөндөтүүгө абдан жакшы өзүнүн жардамын берет. Ошол эле орточо дөңгөлөктөрдү кайра калыбына келтирүү боюнча, эгерде бир дөңгөлөктүн базардагы баасы 20 миңден 24 миң сомго чыкса, бул кайра калыбына келтирилген дөңгөлөктүн баасы 15 миңден 18 миң сомго чейин барат. Жылдык баягы биздин потреблениябыз менен эсепке алганда, бул жок дегенде 6-7 миллион сомго барабар болот. Өндүрүш толук кубаттуулукка иштеп баштаганда жергиликтүү калкка жаңы жумуш орундары түзүү пландалууда. Учурда бул жерде Кумтор кениндеги атайын техникалардын дөңгөлөктөрү кайра иштетилүүдө. Кайра иштетүүгө мүмкүн болбой калган жарактан чыккан эски дөңгөлөктөр резина күкүмдөрүнө айландырылат. Ал эми дөңгөлөктөрдөгү болот зымдарынан ар түрлүү буюмдар чыгарылат.